Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? ЛТР телеканалынын жардамы менен биз Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санында сиздерге тартуулайбыз. Биздин темабыз өткөн жуманын эле каралган ошол кызыктуу кыргыз тарыхынын уландысы болмокчу. Биздин коногубуз белгилүү саясатчы, окумуштуу аалым абабыз, агайыбыз Сарыгулов Дастан Исламович. Саламатсызбы, Дастан Исламович? Эми биз ошол өткөндөгү жумадагы айткан кел токтогон жерибизден баштасак. Ошону улайлык. Ошону улайлык. Улайлык. Мунуу китеп өтө көлөмдүү, салмагы 4,5 килограмм. Бул Рустам Рахманалиев деген тарыхчы, империя Түрков деген да, түрк элдеринин тарыхы. Берде Чыңгызхан бар, Атилла бар, Тамерлан бар, Осман империя бар. Окумуш жигит алды. Бирок бул илимий китеп. Себеби пайдаланган тарыхый булактардын тизмеси 1700 китептен турат. 32 барак. Бул пайдаланган китеп. Ошон үчүн мундун талашы өтө кыйын да, өтө кыйын. Берде биз бир маалыматты маанилүү айтып кетелик. Чыңгызхан 1227-жылы дүйнөдөн өткөн. Анын ордуна Угедей болгон. 1241-жылы дүйнөдөн өткөн Угедей. Бирок Чыңгызхан мындай жарлык калтырган. Бийликти менин тукумум гана жүргүзөт деген да. Өзүнүн ясасын ошондой. Бирок хан боло турган адамды курултай гана бекитет деп койгон. Мына демократия. Мына айтып атпаймынбы? Кандай болуп ушунча элдерди башкарган? Мынтип айткан. Курултай бекитмейинче менин балам дагы кандык милдетти аткара албайт деп койгон да. Көрдүңүзбү? Анан 1241-жылы Угедей дүйнөдөн өтөт да. Анын аялы курултайды улам жылдырат. Себеби өзүнүн баласын бышык кан кылып шайлоо үчүн курултай мүмкүн колдобой коет деп чоочулаган ал. Мүмкүн колдобой коет курултай. Сезген. Билген, ошон үчүн 5 жыл курултайды чоюп отурат дагы. Болбосо узурпация кылып койсо болобу? Эди оңой эле да ал убакта. Бирок 1246-жылы курултай өтөт. Угедейдин Күйүк деген баласы хан болуп шайланат. Бирок өмүрү кыска экен, 2 жылдан кийин дүйнөдөн өтүп кетет. Ошондон кийин курултай өтөт. Ал курултайда Мөңкө Тугулдун улуу баласы хан болуп шайланат. 1250-жылы. Эми кай жерде шайланат? Мына жерде жылы көрсөтүлгөн, Рахманалиев. Жери көрсөтүлбөгөн эмес. А мен жерин мына китептен таптым. Узерфордтон. Эмне деп жазып атат? Мына окуп берейин. Вместо того, чтобы дожидаться, когда вдова Гүйүка созовет курултай в столице Каракорума, алардын биякта мекени, хан Батый, подстрекаемый Соркуктани, созвал его сам в 1250 году озеро Исыкуль, гору Тянь-Шань деп атат. Мына биздин кыргыздын. Кай жерде? Мушу тети Лаостон баштап Кытай тиякта, этиги Ирандан ушунча жерден эмне курултай өтө турган жер табылбай калыптырбы? Суроо туулуп атат. Эмне үчүн? Ысык көлдө. Эмне үчүн Тянь-Шанда? Себеби булар жакшы билген кыргыз экени. Батый себеби өзү баш тартат кандыктан. Ошон үчүн. Кечиресиз, Батый кайсыл балдардын? Жучунун баласы, Жочунун баласы. 1250-жылы Ысык көлдө курултай өтөт. Канды шайлаган. 13-кылымдын ортосу. Ооба. Мен өтө маанилүү маселе. Кийин так талаш болот балдардан. Угедейдин балдары менен Тулуйдун балдары, Чагатайдын балдары. Анан кийин анча-мынча согушта жүрүп кетет ортолорунда. Анан кийин коем ынтымакка келелик деп 1269-жылы, андан 19 жыл өткөндөн кийин курултай өтөт. По инициативе Менгю Темира был созван в 1269 году курултай, который состоялся в Таласе дейт. Эмне үчүн курултай экинчи жолу Таласта өтөрөт? Ата-бабаларыбыз Манастын жеринен гана башыбыз кошулбаса, бөлөк жерде башыбыз кошулбайт, ынтымакка келбейбиз деген мааниде Таласта өтөт. Мына жанагы баш кийимдерин баарын мен көрсөтүп бердим. 1250-жылы курултай көлдө өткөн деп атат. 1269-жылы Таласта өтөт. Эмне жер табылбай калыптыр монголдор я. Ошол канча миллион дедиңиз? 24 миллион. 25 миллион чарчы километр аянты бар. Карачы, ал жанагы Кавказ
Иран, Эмне деген жерлер? Ирак, Тарыхый жерлер. Ошол эле Самарканд, Алтай, Сибирь, Кытай, Камбоджалар. Корея, Лаос, Камбоджа ушунча жерди башкарган адамдар эмне үчүн эки жолу курултайды талашты өткөрөт? Бул чоң маселе. Эми жообу белгилүү болуп турат да. Эми ушуга тиешелүү бир маалымат, өтө маанилүү маалымат, муну китеп 1785-жылы чыкты. Муну жазган капитан Андреев. Бул аскер адамы болгон. Кичүү жүз падышалык Россиянын курамына киргенден кийин ошол жерде аскер кызматын өтөгөн. Албетте кызыккан. Бул кандай эл? Тарыхы кандай? Булар менен кандай мамиле жүргүзүш керек деп муну китепти жазган. Ушул китепте мынтип жазып атат. Муну ошол Андреев жазган. В старинной истории нашел я, что Чингисхан прогнан был по ненависти своих братьев Будунчара, Каинчара, Салчута. Чингисхан при этом взял с собой 3 человек, ушел в Черную гору, Каратоого, к казакам, деп турат да берде, наказав своей матери, если будут его искать, чтобы его там искали. Деп атат да, кыргыздардан табасың. Берден шилтеме. Казаки Черной горы суть нынешние дикие кыргызы, которые названы у действующего советника Миллера бурутами, потому что оные дикие кыргызы и сегодня имени бурут не оставляют. Эмне үчүн 11 жаштагы Чыңгызхан качып баратып душмандарынан энесине айткан, мени кыргыздардан издесеңер табасыңар дейт. Ошол айланасында талай көчмөн элдер турганда. Эмне үчүн кыргызга билген? Кыргыздар аны сатып жибербейт. Кыргыздар өзүнүн ата бабаларынан баш калкалап кеткен. Көрдүңүзбү кандай? Чоң маселе бул 1785-жылы. Орус офицери жазып атат. Орус офицери жазып атат. Эми дагы бир маанилүү маселе. Евгений Иванович Кычанов деген. Бул Союз убагында чыгып калган китеп «Жизнь Темучина, думавшего покорить мир» дейт. Еще русский ученый Березин высказал предположение, что 3 своих младших сыновей прародительница Чингисхана Аланго родила от кыргыза деп атат. Мен жазга жок. В наши дни эту версию поддерживает Рашневский, бу да атактуу тарыхчы, который полагает Малика Буданчара тюрком деп атат. И истинным отцом предка Чингиса Боданчара деп атат. Эң чоң маалымат муну китеп. Бул Абулгази Багадур. Өзү кам болгон, тагын алдырып жиберип, 20 жыл Иранда баш калкалаган. 20 жыл эрмек кылып, ошол китепканаларда тарыхый маалыматтардын баарын казып чыккан. Бул киши моңгол тилин билген, перс тилин билген, моңгол тилин баарын билип, ошол арабча окуган, өтө сабаттуу падыша болгондор. Араб тилинде Бул киши мынтип атат, родословное древо тюрков дейт. Берде өтө маанилүү, мунугу Түмөн хандан. Берде мынтип жазып атпайбы? Түмөн хан был прекрасный великий государь. В числе 9 его сыновей было 2 сына-близнецы, Кабул, Кажул дейт. Эгиз болгон экен дейт. Түмөн хандын 9 эркек баласы болуптур. Кажул, от него Иримчи Барлас, все Барласы его потомки. Аксак Тимур произошел из этого рода. Барлас значит воевода, военачальник, сераскер, то есть человек, предводительствующий войском, аскери, башчы экен да, Барластан кеткендей. Кабул хан, от него произошел Чингисхан, а Кабул хан, от него Бартан Батыр, от него Есугей, Есугейден Чингисхан. Жазып турат берде. Акталаадагы карыялардан, чекир саяктардан сураса, алардын баары түпкү атабыз биз Едигейденбиз. Ноот акын, Ноот акындан Агыман, Агымандан Куттуккыя, Куттуккыядан Едигей, биз Едигейден тараганбыз деп абрамыздан жазып атат. Эми чекир саяктар кыргыз да туурабы я? Ал эми тиги Тун уулунан тарадык деп атат, туурабы? А бу жерде 9 баласынын аты кандай? Жантай. Мына бу жерде Кабул Кажул, кандай Тамирлан. Тамирлан өзү эмне деп жазып атат? Тамирлан өзүнүн китебинде автобиография Тамирлана. Бу жерде Тамирлан бул китепте ал өзү сабатсыз болгон, бирок өтө билимдүү болгон. Однажды отец сказал мне:
Выслушай и запомни те наставления, которые я тебе дам. Первое. Почитай и не забывай своих предков. Помни, что ты Тимур, сын Тарагая, Тарагай сын Баргуля, Баргул сын Илингыза, Илингыз сын Багадура, Багадур сын Анжал Нойона, Анжал Нойон сын Сүйінші, Сүйінші сын Ирдамчы Барласа, Ирдамчы Барлас сын Қажула Багадура. Қажул Багадур сын Түменхана деп атады. Бағда келіп Түменге келіп атады. Мен бұл Түменхан Екендігі дәлелденіп атады. дәлелденіп атады. Ең берде бұл эми Тамерлан өзі айтып атады. Өзі айтып атады. Бұл енді Ұлықбек айтып атады баласына. Жоқ, бұл Тимурға атасы айтқан екен. Аны мынау Тимур қайталап атады. Сен ұмытпа мынау деп атады. Көрдіңіз бе? Из наших дедов такой-то там мындай деп атады. Завещаю тебе, Тимур, поступай всегда во всем по примеру отцов, дедов, а потомство сыйлап жүр ата-бабаларың арбағын ұмытпа ыйық тұт деп атады да. Бұл Тимурлан өзі жазып кеткен. Мынау китеп. Мұны қырғыздар шығарған емес. Москвада шыққан китеп. Демек, ушунун баарын жыйынтыктап туруп айтсак, белгиле биздин бабаларыбыз эмне үчүн ушундай ийгиликтерге жеткен. Мынау китеп кыргыздар. 10 том. Салморбек Табышалиев, тарыхчы, академик, ректоры. Мына бул киши илгери жазган экен. Эмне деп жазып атат? Средневековая Киргизия славилась продуктами сельскохозяйственного и горно-рудного промысла. Были в Пританчане и центре работорговли. Кулдарды да сатчыкен. Эми айтып атат. Особенно славились красотой в Иране, Ираке, Таласке, Тюрчанке дейт. Эми кыргыз деп жаза албайт. Ал убактанда башын алып тастайт эле да. Юноша, взятый в плен в долине реки Талас, был продан на рынке рабов в городе Пишапур, Иран. Однако он проявил столь выдающиеся воинские и политические способности, что сделал карьеру от гуляма, раба-воина, до эмира Газны, Афганистан. Здесь он основал отдельное государство и новую династию, грозных газневидов. Конец X-го, середине XI века, Чингисхандан мурда. Конечно, не всем рабам так повезло дейт да, бирок бул Талас жеринен кулдукка туткунга түшүп кеткен жигит кул аскер болуп жүрүп, кийин империя түстү деп атат. Император болуп атпайбы? Газневидти. Баягы Бейбарстын тарыхына окшошуп атат, Окшош. Бейбарс андан кийин болгон. Бейбарс кулдукка кеткен. Бул Кыпчак элинен чыккан. Кыпчак элинен чыккан. Египетке барган. Ал туткундалган, анан кулдук базарында сатылган, анан кийин ошол жоокер болуп, жан сакчы болуп жүрүп, Египет султаны болгон. Эң кызыгы, Иранды биздин бабаларыбыз жетектегенде Хулагунун урпактары. Алар кол салган Египетке. Ал убакта Бейбарс султан болгон. Тарыхта биринчи жолу монгол аскерлери жеңилген Бейбарстан. Бейбарстан жеңилген. Кетбука, белгилүү Кетбука. Туткундалып, ошондо башы алынган. Кетбука. Ошол кол салууда туткундалып, колго түшүп калып, башын алган. Кетбуканын башын алган. Кетбука өзү Найман элинен чыккан. Анан жанагы Кетбука деген комуз күйсү бар го. Жучунун дүйнөдөн өткөнүн Кетбука Чыңгызханга комуз менен угусканда. Көрдүңүзбү? Алтын боолу ак шумкар алтын боосун тытыптыр, айга карай сызыптыр. Күмүш боолу көк шумкар күмүш боосун тытыптыр, күнгө карай сызыптыр дегенде Чыңгызхан түшүнгөн да. Мына канай, мунун баары жөн эле уламыш эмес. Мунун баары мына бул кыргыздарга таандык бир топ артык сапаттарга ылайык ушунча жер, ушунча элди башкарган ата-бабаларыбызды эмне үчүн биз тааныбайбыз бүгүн? Эми бу жерде муногу монгол жазып кеткен Чыңгызхан жөнүндө Чыңгызхан как полководец его наследие, анын мурасы. Муну ким жазган? Муну Эренжен Хара Даван деген монгол жазган. Бу китеп 1929-жылы чыккан. Ушул жерде иликтеп отуруп анан минтип жазып атпайбы? Эмне үчүн Чыңгызхан ушундай ийгиликтерге жетти деп атат. Качество, которое ценил Чингисхан: верность, преданность, стойкость.
Пороки, которые он преследовал у своих подчиненных. Измена, предательство, трусость. Көрдіңіз бе? Эми берде көп, мен кыскартып эле айтып коеюн, айкөл болгон, кечиримдүү болгон, адилет болгон, калыс болгон, акыйкат болгон, мээримдүү болгон, кесирленбеген дейт да. Бой көтөргөн. Мына светский государство деген түшүнүк бар. Динден ажыратылган деген, муну Чыңгызхан түптеп кеткен. Ага чейин дүйнө жүзүндө диний аалымдар адамды макулдугун бербесе, ал такка отурган эмес. Чыңгызхан гана айткан, токтогула деген. Диний өкүлдөрү бийликтин ишине киришпегиле деген. Ошону жүргүзгөн. Ошон үчүн бириктире алган, ар кандай динди тутунган элдерди бириктире алган. Дин толеранттуулугун айткан, дин өзүңөрдүн ишкердиги. Анан эми Чыңгызхандын данышмандыгын караңызчы. Кимди салыктан бошоткон? Калыптарды, окмуштууларды салыктан бошоткон. Соодагерлер салык төлөгөн. Атайын карапайым адамдарга бейтапкана курган. Ошон үчүн бекер эмес биздин ата бабаларыбыз нечен 100 000 жыл бою тоодо жүрүп, адамгерчиликке, ыймандуулукка, салт санаа менен бекитип, теңдикти, теңирим теңдикти жалгайт дейт кыргыз. Туурабы? Адилет болбой эл жарыбайт дейт. Элине пайдасы жок, тирүүнүн өлүгү дейт. Мына ушул нарт менен биздин бабаларыбыз ири кандыктарды түзгөн. Ал мына Газневит болобу, Чыңгызхан болобу, Атила болобу, Персиянын эл хандары болобу, же Манас бабабыз болобу. Карабайсыздарбы? Мына Манаста минтип айтылат да, тирүү жүргөн адамга мындай кордук салбасын, ата журттан айрылып, адам эмес, айван да ар кайда тентип калбасын дейт. Кайсы эл ушинтип айтат. Мына кандай нарт менен жашаган. Же болбосо мына Жакып баланы кеч көрөт да, билесиз да. Ошондо айтып атпайбы өкүнүп, жаш кезимден мал жыйдым дейт. Бала менен ишим жок, өмүрүм менин чала экен, дүйнөсү бала экен. Артыңдан туяк калбаса, дүйнөсү курусун, бузулуп калган кала экен деп. Туяк деп кимди айтат? Элге кызмат кылып, элдин алкышына жетип, элдин батасын алып, көзү өтсө дагы, сөзү элде калган адамды туяк дейт да. Эгемен доорун чейрек кылым, туяк деп кимди айтабыз? Ким туяк болду? Мына туяк болду деп биз Исхак Разаковду айтабыз, Төрөбай Кулатовду айтабыз, биз айтабыз Муса Баетовду айтабыз, Атай Огонбай, бул туяк калды. Булар жок, булар өзү көз өткөнү менен өздөрүнүн руху тирүү. Ошол эле Жеңи жок Арстанбек. Туурабы? Мына туяк калды. А эми эгемен доорунда кайсы туяк калды? Туш келди урунуп атабыз да. Бир туруп Азиядан тиги Швейцарияны, Малайзияны бирдеке айланан кыргыз болуш керек. Эң биринчи кыргыз болуш керек. А кыргыз болуш үчүн кыргыздын тилин, кыргыздын артын, салтын, кыргыздын тарыхын билиш керек да. Тарыхын билиш керек да. Урматтуу элим ишкоздору, биз ошо кыргыз тарыхы, кыргыз таанымы боюнча дагы бир блок наяна чыктык. Биздин маектешибиз Дастан Сарыбулов болуп жатат. Бул маегибизди эмки берүүдө дагы улантмакчыбыз. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.